Саламатсыңарбы кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Бүгүнкү берүүбүздө силер менен химия боюнча жалпы республикалык тестке даярданууда өзгөчө көңүл бөлүп карай турган тапшырмалар жана маселелерди талкуулайбыз. Ал үчүн өткөн окуу жылындагы химия боюнча жалпы республикалык тесттин жыйынтыгында көрсөткөндөй, окуучулар үчүн өзгөчө кыйынчылыкты жараткан айрым темаларды жана маселелерди бөлүп карайлы. Бул кайсыл темалар? Аларды атап өтсөк. Мисалы, иондордун, молекулалардын жана атомдордун түзүлүшүндөгү салыштырмалуу мүнөздөмөсү, атомдордун жана анын бирикмелеринин касиеттеринин химиялык элементтердин мезгилдик системасында мезгилде жана топчолордо мезгилдүү өзгөрүүсү, органикалык жана органикалык эмес бирикмелердин аталышы, атомдордун валенттүүлүгүн жана кычкылдануу даражасын, анын химиялык бирикмелеринин структуралык же графикалык формаларын түзүү аркылуу аныктоо, электролиттердин эритмесинде жүрүүчү процесстер, графика, диаграмма, таблица жана сүрөттөр менен иштөө. Ошондой эле заттардын физикалык жана химиялык касиеттерине байланыштуу болгон эсептерди чыгаруу. Азыркы аталып өткөн темалардын ичинен айрым темалар менен бүгүнкү бериле турган тесттин суроолорунда талкуулайбыз. Бул темалардын ичинен өзгөчө бүтүрүүчүлөр үчүн кооптуусу бул эсептеп чыгаруучу маселелер болуп саналат. Бирок балдар, эсиңерде болсун, силердин окуу китептериңердеги маселелер жыйнагындагы берилген маселелердин бардыгы химия боюнча жалпы республикалык тестке киргизилген жок. Мисалы, химиялык реакциянын натыйжасында пайда болгон заттын массасын эсептегиле, же көлөмүн эсептегиле, же проценттик курамын эсептегиле, же болбосо химиялык реакциянын натыйжасында пайда болгон заттардын массалык үлүшүн эсептегиле деген сыяктуу маселелер киргизилген жок. Бирок ошондой болсо дагы заттардын физикалык жана химиялык жактан өзгөчөлөнгөн маселелер тестте көбүрөөк кездешет. Бул маселелерди чыгарууда силер айрым чоңдуктарды билишиңер сөзсүз түрдө зарыл. Бул кайсыл чоңдуктар? Азыр силер менен химия курсундагы эң алгачкы биринчи таанышкан чоңдуктарды чогуу эстеп көрөлү. Мындай чоңдуктарга салыштырмалуу атомдук массадан баштасак болот. Салыштырмалуу атомдук массанын сандык маанисин силер Менделеевдин мезгилдик таблицадан тапканды үйрөнгөнсүңөр. Келгиле анда азыр силер менен таблицага көңүл буралы. Таблицадагы ар бир элементтин салыштырмалуу атомдук массасы анын химиялык белгисинин төмөн жагында жазылган. Мисалы, кычкылтектики 15 бүтүр 999 деген сыяктуу цифраны көрүп турасыңар. Бирок силер маселе иштөөдө бул чоң цифраны албайбыз. Тегеректеп 16 деген санды алабыз. Ал эми көмүртектикин тегеректеп 12 деп алабыз. Салыштырмалуу атомдук массаны мындайча жазууга болот. Салыштырмалуу атомдук масса АР тамгасы менен белгиленет. Аны жазуу үчүн, мисалы, көмүртектикин АР кашанын ичинде көмүртектин химиялык белгиси С деп жазылат. Анын мааниси 12ге барабар экендигин азыр эле таблицадан тапканды үйрөндүк. Ушундай эле кычкылтектикин жазып көрөлү. АР кычкылтектики О деп жазылат. Тегеректелип алынган мааниси 16 экендигин азыр эле таблицадан таптык. Ушул сыяктуу калган элементтердин бардыгынын салыштырмалуу атомдук массасын жазганда АР деп жазылып, кашанын ичинде ар бир элементтин химиялык белгиси көрсөтүлүп жазылат дагы тегеректелип алынган сандык мааниси коюлат. Ушундай эле чоңдуктардын бири салыштырмалуу молекулалык масса. Ал МР тамгасы менен белгиленет. Мисалы, уксус кислотасынын салыштырмалуу молекулалык массасын тапканды үйрөнөлү. Силер көрүп турган CH3, COOH бул уксус кислотасынын молекулалык формуласы. Азыр силер молекулага көңүл бурсаңар,
Анын курамы кандай атомдордон түзүлгөн? Албетте силер көрүп тургандай, көмүртек С, кычкылтек О, суутек H деген атомдордон турат. Анда ар бир атомду өзүнчө белгилеп жазып алабыз. Силер көрүп тургандай, 2Ar көмүртек деп жазылып турат. Себеби формулага көңүл болсаңар, CH3COOH формуласында CH3COOH формуласында 2 көмүртектин атомун көрүп турасыңар. Ошондуктан Ar'дин астына 2 деген сан коюлду. Кийинки белгини жазыш, кийинки атомду жазыш үчүн 2Ar кычкылтек деп жазылып турат. Дагы эле кычкылтектин атому 2 атом болгондуктан 2 деген сан коюлду. Ал эми суутектин атомуна көңүл бурсаңар, формулада бардыгы 3 суутектин атому бар. Ошондуктан 4ArH деп жазылды. Азыр салыштырмалуу молекулалык массасын эсептейли. Силер көрүп тургандай, ар бир элементтин салыштырмалуу атомдук массасын мындайча эсептейбиз. Мисалы, көмүртектин 2 атому болгондуктан 2 деп жазылды. 2-ни көбөйтөбүз 12-ге. Анткени көмүртектин салыштырмалуу атомдук массасы 12-ге барабар. Ушундай эле кычкылтектикин жазабыз. Кычкылтектики 2-ни көбөйтөбүз 16-га. Андан кийин суутектикин табалы, 4-тү көбөйтөбүз 1-ге. Бардыгын кошуп эсептесек 60-га барабар. Демек, уксус молекуласынын салыштырмалуу молекулалык массасы 60-га барабар экен. Ушундай эле дагы бир чоңдуктарды эске салып көрөлү. Бул малярдык масса деп аталат. Заттын моль массасы же малярдык массасы 1 грамм моль менен өлчөнөт. Силер таблицадан көрүп тургандай, H2O суунун химиялык формуласын карап туруп, анын молекулалык массасын тапканды азыр эле үйрөндүк. Суунун молекулалык массасы 18. Ал эми малярдык массасы 18 грамм моль. Ушундай эле натрий OH, натрийдин гидроксиди, молекулалык массасы 40-га барабар. Ал эми малярдык массасы 40 грамм мольго барабар. Силер байкагандай, молекулалык масса менен малярдык массанын айырмачылыгы молекулалык массада бирдиги белгиленбейт, а малярдык массада бирдиги белгиленет. Маселе иштөөдө зарыл болгон айрым формулаларды жана ал формулалардагы айрым чоңдуктарды дагы эске салып алалы. Мисалы, массалык үлүш, бирикмедеги элементтин массалык үлүшүн кантип табабыз? SO2 күкүрттүн 4 оксидинде кычкылтектин массалык үлүшүн эсептеш үчүн массалык үлүштүн белгисин жазып, кашанын ичинде кычкылтекти белгилеп жазабыз. Табуу үчүн формуланы мындайча жазууга болот. 2Ar кычкылтек бөлүнгөн Mr SO2. Бул жерде силер кычкылтектин массалык үлүшүн табыш үчүн кычкылтектин атомунун санын 2-ни 16-га көбөйтөбүз. Анткени молекулалык формулага көңүл болсаңар, кычкылтектин 2 атому бар. Ал эми кычкылтектин салыштырмалуу атомдук массасы 16-га барабар. 2-ни 16-га көбөйтөбүз. Молекулалык массаны тапканда азыр эле үйрөндүк. Күкүрттүкү 32 плюс белгисин коебуз. Кийинки элементтикин жазыш үчүн. Кийинки элемент кычкылтек. Кычкылтектики атомунун саны 2, атомдук массасы 16. 2-ни 16-га көбөйтүп 32-ге кошобуз. Суммаласак, мындай сан алынат. Демек, күкүрттүн 4 оксидиндеги кычкылтектин массалык үлүшү 0,5 же 50% түзөт. Маселе иштөөдө ошондой эле айрым зарыл болгон формулаларды дагы эстеп алалы. Мисалы, бул формулага көңүл бурсаңар. N барабар Na көбөйтүлгөн nu. Формуладагы N деген тамга бөлүкчөлөрдүн санын көрсөтөт. Бөлүкчөлөр булар атомдор, молекулалар же иондор болушу мүмкүн. Ал эми nu бул заттын саны, бирдиги моль менен белгиленет. Заттын санын ошондой эле nu барабар масса бөлүнгөн малярдык масса деген формула менен да тапканды үйрөнгөнсүңөр. Формуладагы Na деген
Бул Авогадронун санын көрсөтөт. Авогадронун саны бул 1 моль заттагы бөлүкчөлөрдүн санын көрсөтөт. Ал 6,2 көбөйтүлгөн 10-23 даражасындагы бөлүкчөлөрдү кармап жүрөт. Бул сан туруктуу сан. Силер эгерде ар кандай маселе иштөөдө Авогадро саны боюнча маселелер келсе, анда бул санды колдонсоңор болот. Мисалы, 1 моль алюминийдин атомунда, 1 моль суунун молекуласында, же болбосо 1 моль суутектин молекуласында деле бирдей сандагы 6,2 көбөйтүлгөн 10-23 даражасындагы молекула же атом кармалат. Тагыраак айтканда, ушунча сандагы бөлүкчө кармалат экен. Кийинки формулага көңүл буралы. В барабар Vm көбөйтүлгөн ню. Формуладагы Vm деген бул нормалдуу шарттагы газдардын молярдык көлөмүн билдирет. Нормалдуу шартта ар кандай газдардын 1 молу 22,4 литр мольду ээлейт. В бул нормалдуу шарттагы газдардын көлөмү. Ал эми ню болсо заттын саны моль. Азыр болсо конкреттүү мисалдардын негизинде аталып өткөн чоңдуктарды кантип колдонуу керек экендигин карап көрөлү. Мисалы, биринчи маселеге көңүл бурсаңар. 2 моль азоттун 4 оксидинде нормалдуу шартта толугу менен жөнөкөй заттарга ажыратканда кандай көлөмгө ээ болот? 2 моль NO2 газын нормалдуу шартта толугу менен жөнөкөй заттарга ажыратканда кандай көлөмгө ээ болот? Жоопторго көңүл бурсаңар. А 22,4 литр, Б 44,8 литр, В 67,2 литр, Г 89,6 литр. Бул тапшырмаларды чыгарууда алгач химиялык реакциянын теңдемесин түзүп алалы. Теңдемени түзүүдө бул жерде ажырап жаткан жөнөкөй заттарды пайда кыларын эсиңерден чыгарбагыла. Бул теңдемеде көрүнүп тургандай N2O2 деп жазылат. Азыр теңдемени теңдеп алалы. Реакцияга чейин азоттун 1 атому, реакциядан кийин 2 атому бар экендигин көрүп турасыңар. Анда реакцияга чейинки химиялык формуланын астына 2 деген коэффициент коюлат. Азыр реакцияга чейин дагы, реакциядан кийин дагы азоттун 2 атому пайда болду. А реакциядан кийинки кычкылтекке көңүл бурсаңар, кычкылтектин 2 атому бар. А реакцияга чейин 4 атому. Анда теңдөө үчүн кычкылтектин химиялык формуласынын астына 2 деген коэффициентти жазабыз. Теңдеме теңделди. Бул теңдемеде көрүнүп тургандай, 2 моль же 2 молекула азоттун оксиди ажыраганда реакциядан кийин 2 моль же 2 молекула газ абалындагы кычкылтек, ошондой эле 1 моль же 1 молекула газ абалындагы азот бар. Демек, жалпы саны 3 моль же 3 молекула пайда болду. Газдын көлөмүн аныкташ үчүн В барабар Vm көбөйтүлгөн ню деген формуланы пайдаланабыз. Анда көлөмдү табыш үчүн 22,4-тү 3-кө көбөйтсөк 67,2 литр чыгат. Анда жоопторго көңүл бурсаңар. Туура жооп V'сы 67,2 литр. Кийинки маселеге көңүл бурсаңар. Схемалары төмөн жакта келтирилген тажрыйбалардагы эритмелердин кайсынысында жездин сульфаты же купрум SO4 тузунун массалык үлүшү чоң? Жоопторго көңүл бурсаңар. Биринчи вариант А 5 грамм жездин сульфатынын кристаллы гидраты берилген, 10 грамм суу берилген. Экинчи вариант Б 5 грамм жездин сульфаты, 10 грамм суу берилген. В 5 грамм кристаллы гидрат, 20 грамм суу берилген. Ошондой эле Г вариантында 5 грамм жездин сульфаты жана 20 грамм суу берилген. Бул тапшырманы чыгаруу үчүн төмөндөгү формуланы пайдаланабыз. Бул жерде зат болуп, жездин сульфаты же купрум SO4 эсептелет.
Ал эми эритменин жалпы массасы суунун массасы менен андагы эрип жүргөн заттардын массасынан келип чыгат. Формула аркылуу мындайча жыйынтыкка келүүгө болот. Эритменин массасы аз болуп, ал эми заттын массасы канчалык көп болсо, бул эритмедеги заттын массалык үлүшү ошончолук чоң болот. Анда бул жыйынтыкка таянып, туура жоопторду тапканга аракеттенип көрөлү. Эритменин массасы сүрөттөн көрүнүп тургандай, А, Б вариантында 15 грамм, ал эми В, Г вариантында 25 грамм деп түшөт. Демек, В, Г варианттарында заттардын массалык үлүшү А, Б варианттарына караганда кичине деп билебиз. Анда В жана Г варианты бул туура эмес жооп. Туура жоопту А жана Б вариантынан табышыңар керек. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, бул варианттарда эритменин массасы бирдей 15 грамм. А вариантында да, Б вариантында 15 грамм. Ал эми заттардын массасы А вариантында 5 грамм, Б вариантында да 5 грамм. Бирок Б вариантында заттардын массасы чоң. Анткени А вариантында заттардын массасы бул кристаллогидраттын массасы. Кристаллогидрат болсо, жездин сульфатынан жана 5 молекула суудан турат. Б вариантында жездин сульфатынын гана массасы 5 граммда түшөт. Андыктан туура жооп Б. Кийинки маселеге көңүл буралы. 0,1 моль циклоалкандын күйгөндөн кийинки продуктысын жездин суусуз сульфаты толтурулган түтүк аркылуу өткөрүштү. Түтүктүн массасы 5,4 граммга чоңойду. Төмөндө саналган циклоалкандардын кайсыларын күйгүзүшкөн? Жоопторго көңүл бурсаңар. А вариантында циклопропан, С3H6, Б вариантында циклобутан, С4H8, В вариантында циклопентан, С5H10, Г вариантында циклогексан, С6H12. Бул тапшырманы чыгаруу үчүн каалаган көмүрсутекти күйгүзсө, андан CO2 көмүр кычкыл газы жана H2O суу пайда болоорун билишиңер керек. Көмүрсутектин молекуласындагы суутектин бардык атомдору суунун молекуласынын курамына өтөт, ал эми көмүртектин атому көмүртектин аксинин молекуласынын курамына өтөт. Маселенин шартында белгиленгендей, 0,1 моль циклоалкан күйгөндө пайда болгон сууну суусуз жездин сульфаты сиңирип алып, кристаллогидратты пайда кылат. Кристаллогидраттын молекула формуласын көрүп турасыңар. Башкача айтканда, жез сульфаты түтүктүн массасынын чоңоюшу сиңирилген суунун эсебинен жүрөт. Демек, 5,4 грамм бул суунун массасы. Суунун массасы белгилүү болду. Анда суунун мольдук массасын төмөндөгү формула менен табууга болот. Ню барабар суунун массасын суунун малярдык массасына бөлөбүз. Суунун массасы 5,4 грамм экендигин билдик. Анын малярдык массасы 18 грамм моль. Бөлсөк 0,3 моль чыгат. 0,3 моль 2-ге көбөйтүлүп 0,6 моль алынат. Башкача айтканда, 0,1 моль циклоалкан 0,6 суутектин атомун кармап жүрсө, анда 1 моль циклоалканда 6 атом суутек бар дегенге жатат. Анда берилген варианттардын жообуна көңүл бурсак, биринчи жооп циклопропанда 6 суутектин атомун бар экендигин көрүп турасыңар. Туура жооп А. Циклопропан. Биз силер менен карап өткөн азыркы мисал маселелерде көрүнгөндөй, силер үчүн өтө татаал арифметикалык, алгебралык маселелерди чыгарган жокпуз. Болгону гана чоңдуктарды ордуна койгонду билип, аларды ОЗК эсептегенди билсеңер болду. Биз силер менен кийинки берүүбүздө графика, таблица жана
ар кандай диаграммалардын жардамы менен чыгарылуучу тесттин суроолорун талкууламакчыбыз. Анда эмесе кийинки жолугушканга чейин саламатта болгула.